кылын. Салам тынчтык дейт. Тынчтыктын маанисини кээ бир алымдар айткан, салам дегендин мааниси периштелер түшүп, кимдер кайсыл жерде Аллахты эстей турган болсо, периштелер сизге саламдашат экен да. Саламдашат экен. Дуа кылып атасыз, ассаламу алейкум я Талайбек деп периштелер саламдашат экен. Куранда Алла айтып атат. Периштелер саламдашат экен. Кээ бир тафсирде тынчтык дейт. Бул түн адамдын жашоосуна тынчтыкты алып келет. Себеби тынчтык бул эң негизги нерсе да. Мисалы Ибрахим пайгамбарыбыз дагы качанда өзүнүн баласыны, аялыны Меккеге таштап чыгып баратып, биринчи дуа кандай дуа кылды? Робби жал хадал балада аминан. О Раббим, бул шаарды, бул жерди тынчтык жер кылгын. Анан рызкы бергин деп рызкыга кийин дуа кылды. Биринчи тынчтыкты Аллахтан тиледи. Бул тынчтык Аллахтын сиз менен бизге берген өтө чоң неаматы да. Имам Рази рахимахуллах өзүнүн тафсиринде жазат, бир алымдан сурап калды. Тынчтык жакшыбы же рызкынын мол болгону жакшыбы? Десе ал жооп берди, албетте тынчтык жакшы. Эмне үчүн десе, себеби дейт, эгерде кайсы бир койдун алдына анын рызкысыны алып келип койсоң, чөп чарыны, бардык нерсесини койдун алдына алып келип койдук, ден соолуктуу кой. Анан анын бет маңдайында болсо карышкырды алып келип туруп, карышкырды байлап койдук. Анда ал карышкыр тургандык себептен бардык нерсеси болсо дагы, бирок корккондук себептен барып арыктап, эчтеке жей албастан бул дүйнөдөн кош айтат экен да. Ошондой эле урматтуу туган, Алла сактасын. Эгерде жашообузда салам кетсечи, тынчтык кете турган болсо, анда биздин азыр куруп жаткан үйлөрүбүз, минип жаткан могу Lexus 570-тер, бу өзүбүздүн куруп жаткан карьераларыбыз барго, бунун эч кандай кадыр баркы калбай калат да. Эч бир кереги жок болуп калат эгер жашоодо тынчтык кача турган болсо. Ошон үчүн Ибрахим пайгамбар дагы биринчи дуа кылгандыгы, о Раббим, бул шаарды тынчтык шаары кылчы деди да. Тынчтык шаары. Ислам, биздин динибиз дагы ислам, тынчтыктын дини. Учурашканда эле ассалам, учурашуубуз башы салам, тынчтык менен башталат. Ортосу болсо Алланын мээримдүүлүгү, акыры Алланын берекеси менен бүтөт. Учурашканда эле шуну беребиз да. Даруссалам, бейиштин аты дагы тынчтык үйү. Алла тынчтык үйгө чакырат. Аллахтын өзүнүн бир аты бар, салам деген, тынчтык деген Аллахтын өзүнүн аты бар. Намаздан чыкканда дагы ассалам деп тынчтык тилеп чыгабыз. Жашообузда тынчтыктын болушу өтө зарыл. Ошол тынчтык болуш үчүн Аллах Таала сиз менен бизге динди берген, ал диндин атына ислам деп койгон. Эгер ислам болбосо, урматтуу туган, кыйын. Ислам болбосо, өзүңүздүн ички дүйнөңүздө дагы тынчтык болбойт. Ислам болбосо, аялыңыз менен болгон мамиледе дагы тынчтык болбойт. Ислам болбосо, балдарыңыз менен болгон мамиледе дагы тынчтык болбойт. Өлкөңүздө дагы тынчтык болбойт. Өлгөнүңүздө дагы тынчтык болбойт. Кабырыңызда дагы тынчтык болбойт. Жашоомузда тынчтыктан арылып каласыз. Эч качан тынчтыкка жетпей каласыз. Дайыма түбөлүктүү болгон балким азапка түшүп каласыз. Ошондуктан сиз менен биздин жашообузда тынчтыкты кааласак, бактылуу болууну кааласак, анда сөзсүз дин менен жашоонун аракетин кылалы.